Super KG порталынын медиа портал бөлүмүндөгү Super Hit долбоору кыргыз эстрадарчыларынын видео клиптерин колдонуучулардын сынына коет. Сынактын шарты боюнча колдонуучулардын добушу аркылуу 10 клип электен өтүп, ар аптанын жеңүүчүсү аныкталат. Аптанын шаршемби күнү добуш берүү токтотулуп, кайсы видео композиция канчанчы орунда экендиги жарыяланат. Эң аз добуш алган клип Super Hit'тен четтетилип, анын ордун жаңы өртөлтөйт. Бул аптада эң аз добушка ээ болгон чыгарманын ордуна Бек Исраиловдун «Биздин Алтоонун кыздары ай» чыгармасы кошулду. Маалымат багы Super KG. Кыргыз ырчылары Урмат Усенов, Неля жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Карат Пиринбердиев Түштүк Кореянын Кванжу шаарында өткөн фестивалга катышып келди. Аталган музыка фестиваль 20-июлда болуп, ага КМШ өлкөлөрүнүн ырчылары, музыкалык топтору катышкан. Фестиваль бактылуу көздөмөм деп аталат. Бул фестиваль сууда сүзүү боюнча чемпионаттын алкагында өткөрүлдү. Музыка фестивалына Өзбекстандын Нияла, Орусиянын Мибан топтору жана башка ырчылар катышты. Биз дагы өзүбүздүн маданиятыбызды, музыкабызды татыктуу деңгээлде көрсөтө алдык деп ишенем. Музыка фестивалында концерттик программадан тышкары Кореянын маданиятын, экономикасын таанытууга багытталган экскурсия болду. Иш-чаранын уюштуруучулугуна ыраазычылык билдиребиз. Бул фестиваль кийинки жылы дагы өткөрүлөрү күтүлүүдө, дейт Урмат Усенов. Фестивалдын максаты КМШ өлкөлөрүнүн ортосундагы достукту чыңдоо. Маалымат багы Super KG.